Германияга өтө чоң кырсык келди. Албетте бул дагы Аллах Таала тарабынан болуп жатат. Видеого лайк басып, көпчүлүк мусулмандар сабак алуусу үчүн албетте подписациядан кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Германия Зейнеп бороонунан талкаланып кетти көп жайлары. Германиядагы Зейнеп бороон чапкыны. Түндө Германияны жапыз Зейнеп бороон каптады. Шамалдын ылдамдыгы 140 км/саатка чейин жеткен. Бороон бир топ зыян келтирди. Кулаган бак дарактар, учкан объектилер жана бузулган имараттар катталды. Жээктеде айрым жерлерде суу каптаган. Берменде 55 метрлик курулуш краны курулуп жаткан административдик имараттын үстүнө кулады. Гронауда бороон чиркөө мунарасынын салмагы 80 килограммдай болгон. ЖЭС плитаны талкалап салган. Гамбургда Эйлбек районундагы 4 кабаттуу турак жайдын фасадынын бөлүктөрү урап түшкөн. Түндүк Германияда темир жол кыймылы да чектелип калды.